Уюткулуу элиме улай турган кеп болсун, кийинкиге калган сөз болсун, карайгы талбас көз болсун деп бабабыз Манас Баатырдын дагы бир чоролорунун бири болгон баатырлардан сиздерге азынабалак сөз кылалы. Манастын дагы бир 40 чоросунун кыйындарынын бири бул Улак кандын сыргагы, Кара болот кыргагы, Кабылан Манас сыргагы болмокчу. Ал эми сыргактын жайын сураса, сыргак купуя сырды билбеген, сыргак келе жатканда хандар бектер дүрбөгөн, жети түмен кол керсе желбеге кирип кол чалган Улак кандын сыргагы, Кабылан Манас кыргагы, Кара болот кыргагы деп сүрөттөлүп кетет. Эми бул сыргак баатырдын баянын айта турган болсок, Манастан кийин хан тактыга келип олтура турган өзүнүн баягы салт боюнча келе турган аталаш инилеринин бири болгон. Сыргак баатыр кош колдоп кылычты алып, ат үстүндө оюн салган. Ат үстүндө оюн салганда алыстан көргөн душмандар жайда кат келаткандай туюлган. Бирок аралап киргенде жети түмен кол келсе жеке кирип кол салган Улак кандын сыргагы деген сөздүн мааниси ушунда жатат. Бул сыргак баатыр ат көбөктөп, аттын асты менен айланып, колуна эки кылычты алып, жеткен жерден бир чапканда 2-3 баш кетип, экинчи кылычты шилтегенде 2-3 баш кетип, ошондон жетини катар бир сайып деген сөз ошондон калган. Сыргак додо болуп келаткан топ таралап кирген. Эч качан жалкы кирген эмес. Анан сыргак кирген жерде аралап өткөндө муну кече чоң казатка барганда Алмамбет менен сыргак чалгын чалып Кытайды көсtöй барганда жылкы тийип калганда Коңгурбай баатыр жер жайнаган колду алып келип, ошондо урушту салганда сыргак менен найзалашып калат. Ошондо Кара болот сыргагы бир карасаң ат үстүндө көрүнүп, бир карасаң ат үстүнөн жок болуп, карап турган Кареги менен Коңгурбай баатыр токтолуп, ошол жерден сыргактын эрдиги башына батпай шоктонуп, Коңгурбайга жетип келип найза саят. Ошондо кабыргасына тийген жаратынан Коңгурбай аябай азап тартат. Кийин баягы сыргакты көргөндө ошондо байбай сыргак экен, балада болсо шер экен деп баа берген. Эгер менин артымда туягым эр сыргактай болсо, менин эч бир арманым болбосо эле деп Коңгурбай баа берген. Демек бул сыргактын эрдиктери Манас эпосунда аябагандай даңазалып айтат. Андан тышкары Алмамбетке жолдош болуп чыкканда бул сыргак купуя сырды катуу каткан, биринин сырын бирине айтпай ичине катып жаткан баатыр болгондуктан жолдош кылып ээрчитип Алмамбет баатыр чыкканда ошондо Алмамбеттин сыр тартуулаган жери бар. Эч кимге айтпаган сырды ушул сыргакка айткан. Ошондо айтып жатат: "Кагылайдын сыргагым, атыңдын оозун бура тур, алдыңкы жерге тура тур. Бүлүктүн оозун бура тур, күйүтүм батпайт ичиме, күрдөлүү сыргак уга тур. Буудандын оозун бура тур, бугум батпайт ичиме, бууданым сыргак уга тур" деп туруп ошондо сыр тартуулаган. Өзүнүн туулуп өскөн жерин, киндик каным тамган жер, киримди кабат жууган жер алдагандай көрүнөт. Береки жаткан бийик тоо, чай алуучу экен ошол. Манжуу Кытай элинен качып келген мен ошол деп өз такымга камчы уруп ойноо бала кезимде көпөлөктү кубалап чоңоюп өскөн жер ушул деп мына ушундай сырды айткан. Андан бери карата Коңгурбай баатыр кол салганда кыраандар менен Алтай тынбай алыштым, аябай жаңжал салыштым. Ошондо алдыра турган болгондо капталдан баатыр чыкты, Коңгурбайды көмөлөтө сайды. Бул ким болду экен деп барсам, эркек кийимин кийген, менин энем Алтынай алмаңа караан болуп берем деп, ажалым жетсе өлөм деп, мени тоскон эле деп, мына ушундай ыйык сырларды эч кимге айтпаган, ичинде катып жүргөн муңдардын баарын сыргакка ушул Алмамбет баатыр тартуулаган. Демек сыргактын оорду сыр каткан, жана ичинде укмуштуудай сыр жаткан баатыр болгондуктан мына Алмамбет баатыр анын сырын билип, айтчу кишиге айткан баатыр болуп, ушул сыргакка айткан. Демек сыргактын оорду Манас эпосунда аябагандай бийик, 21-де ок учкан, аралап кирип топ бузган деп сүрөттөлөт.